коштошуу хутбасы. Арафатта Алла Таалага мактоолорду айтып, шүгүр келтиргенден кийин ошол жердеги 120 миңге жакын сахабага жана ошондой эле кыяматка чейин келе турган бардык адамзатка төмөнкү кайрылуусун окуган. О адамдар, сөзүмдү жакшылап уккула. Билбейм, балким бул жылдан кийин силер менен кайра бул жерден жолуга албастырмын. О адамдар, ушул күндөрүңөр кандай ыйык күндөр болсо, бул айларыңар кандай ыйык ай болсо, бул шаарыңар Мекке кандай куттуу шаар болсо, жаныңар, мал мүлкүңөр, ар намысыңар дагы ошондой ыйык, ар кандай кол салуудан корголгон. О сахабаларым, эртең жаратканыңардын алдына барасыңар жана бүгүнкү кылган бардык иштериңерге сөзсүз жооп бересиңер. Менден кийин мурдагы бузукулуктарыңарды кайра баштап, бири-бириңерди өлтүргөнгө өтпөгүлө. Бул осуятымды ушул жерде тургандар бул жерде болбогондорго жеткирсин. А балким азыр бул жерде болбой, бирок башкалардан уккандар бул жерде азыр угуп тургандарга караганда жакшыраак түшүнүшү мүмкүн. О сахабаларым, кимдин жанында аманат бар болсо, аны ээсине берсин. Сүткорлуктун бардык түрүнө тыюу салынды. Бирок карызыңардын дал өзүн төлөшүңөр керек. Зулумдук кылбагыла жана зулумдукка учурабагыла. Аллахтын буйругу менен эми сүткорлукка тыюу салынды. Жахилиядан калган бул жаман адаттын бардык түрү жок кылынды. Мен биринчи жойгон сүткорлук абам Абдул-Мутталиб уулу Аббастын сүткорлугу. О сахабаларым, жахилия доорунда болуп келген кек кууп, өч алуу салты толугу менен жоюлду. Мен жойгон биринчи кан куумай салт Абдул-Мутталибтин небереси Рабиянын кундоосу. О адамдар, бүгүн шайтан силердин ушул жериңерде таасирин жана өкүмдарлыгын орнотуу күчүнөн түбөлүккө ажырады. Бирок силер кайдыгерлик менен майда нерселерде да анын тилин алсаңар, ал көп кетет. Диниңерди коргоо үчүн булардан сак болгула. О адамдар, аялдардын укугун коргогула жана бул тууралуу Аллахтан коркууңарды такып айтамын. Силер аялдарды Аллахтын аманаты катары алдыңар. Алардын намыстарын Аллаха сөз берип туруп өзүңөргө адал кылдыңар. Силердин аялдарыңардын силерде акылары бар. Силердин аялдарыңарда болгон акыңар алардын үй бүлөңөрдү жат бирөөгө тебелетпөөсү. Эгер силердин уруксаатыңар жок бир адамды үйгө киргизсе, аларды акырын какыс-кукус кылып койсоңор болот. Аялдардын силердеги акылары болсо, жашаган жердин шарттарына жараша тамак аш жана кийим кечек менен камсыз болуулары. О момундар, силерге бир аманат калтырып жатам. Муну бекем тутунсаңар, жолуңардан эч адашпайсыңар. Ал аманат Аллахтын китеби Куран. О момундар, сөзүмдү жакшы уккула. Мусулмандын боордошу. Ушундайча бардык мусулмандар бири-бирине боордош. Диндеги боордошуңардын тигил же бул укуктарын тебелөө эч кимге адал эмес. Өзү ыраазы болбогон абалда акысын жеш адал эмес. О сахабаларым, өзүңөргө дагы зулумдук кылбагыла. Өзүңөрдүн үстүңөрдө да акыларыңар бар. О адамдар, Аллах ар бир укук ээсине акыларын Куранда берген. Мураскорго осуят калтыруунун кереги жок. Төрөлгөн бала өз атасыныкы. О адамдар, жаратуучуңар бир, бабаңар дагы бир, баарыңар адам атанын балдарысыңар.
адам ата болсо топурактан. Аллах алдында эң даражалуу болгонуңар, андан эң көп коркконуңар. Арабтын араб болбогон улутка үстөмдүгү жок. Даража тек кана такыбалык менен болот. О адамдар, эртең мени силерден сурашат. Эмне деп жооп бересиңер? Ошол жерде турган сахабалардын бардыгы жапырт. Аллахтын элчилик кызматын өтөдүң, милдетиңди аткардың, бизге осуят калтырдың, насыят айттың деп жооп беришет. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөөмөйүн өйдө көтөрүп, күбө бол, о жаратканым, күбө бол, о жаратканым, күбө бол, о жаратканым дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу хутбасын окуп бүткөндөн кийин Азирети Билал бешим намазынын азанын чакыра баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен оболу бешим намазын, анан асыр намазын окуйт. Ошентип бир азан, эки коомат менен эки маал намазды бириктирип окуп бүтүшөт. Асыр намазын окушкандан кийин көгүм талаш Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төөсү каспанын үстүндө минип турган абалында төмөнкү аят түшөт. Бүгүн силерге диниңерди толугу менен толтурдум. Сый жакшылыгымды кемчиликсиз толук кылып бердим. Жана силер үчүн исламды гана дин кылып тандадым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуганда сахабалар төбөсү көккө жете сүйүнгөн. Бирөө гана ыйлап жатты. Ал Азирети Абу Бакыр эле. Сахабалар мунун себебин сурашканда төмөнкү жоопту алышат. Бул аят Аллахтын элчисинин бул дүйнөдөн жакын арада кетерин туюнтат. Ошол үчүн ыйлап жатам. Азирети Абу Бакырдын ою туура болчу. Анткени бул аят чындап эле Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам тигил дүйнөгө кетиш убактысынын жакындап калганын билдирген алгачкы белги эле.